Биздин коомчулуктун мамлекеттик жетекчилерден баштап бардык чөйрөдө иштеген биздин мамлекеттик органдардын көңүлүн буруу. Анан экинчи маселе бул жерде чогулган айымдардын арасында жалаң лидерлер деп атышат. Мени чакырганда ошентип айтышты. Лидерлер болсо ар кандай деңгээлде болуп атат. Жергиликтүү, райондук, областтык, анан республикалык деңгээлде. Анан ошолордун арасынан балким биздин кадр маселесин чечип аткан мамлекеттик деңгээлде, ошол эле областтык, райондук деңгээлде, ар бир деңгээлде ошолорго балким көңүл буруп, көмөк көрсөтүү. Биздин мамлекетке айымдардын ордун бийигирээк көтөрүү. Эгерде биздин элдин санын алсак, аялдардын саны көбүрөөк эркектерден. Анан кийин аларды көзгө илбей сени ордуң үйдө казан аякта балдарда деп коюш бул туура эмес, кол шилтепчи. Ал демократиянын өзүнүн талабына да жооп бербейт. Ошон үчүн демократиялык шартта Конституцияда жазылгандай, анан эл аралык документтерде, декларацияда жазылгандай аял эркек деп бөлбөйт да адамдын укугун. Бардыгыбыз адамбыз. Ошон үчүн тең укуктуулукту чынында иш жүзүндө ишке ашыруу. Саясий деңгээлде, экономикалык деңгээлде, маданий деңгээлде, билим деңгээлинде, ошол бардык деңгээлде. Азыркы мезгилде ошол тараза так болбой атат болуш керек. Теңдиктечи. Аялдар кичине белдерин бекемирээк байлап, өйдөрөөк туруп, өздөрүнүн маселесин биз да чечкенге кудуретибиз керек болсо, бүт мамлекеттик деңгээлде бүтүн кабыл алганга катышканга эмне үчүн биздин укугубуз жок деп айтканга убакыт келгенде окшойт, кудуреттери жетет.